Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушундай деп айткан экен. Ман раиба ан суннати фалайса минни. Ким мени сүннөтүмөн баш тартса, ал менден эмес. Де болсо раиба фе'л мади менен келген, каалабады, качты, жаман көрдү, жийиркенди дейт. Азыркы мезгилде мындай сонун сөз. Бирок айтайын деген нерсем ушул экен, караңыз. Пайгамбар кимди менин сүннөтүмөн баш тартса, дагы айттым, каалабаса, пайгамбарыбыздын сүннөтүн каалабаса. Каалабагандар аябай көп азыр. Кача турган болсо, койчу. Булардын аркасына ээрчигенди кой, анан кой. Араб кулдарды ээрчибейм дегендер бар го. Дагы бирөөлөр бар, субханалла. Ушундай бир эмне биз кыргыз эмеспиз? Жок, субханалла. Мына качып атат. Пайгамбардын сүннөтүнөн качып атат. Эмне эле пайгамбар айтты дей бересиңер? Эмнеге ушундай дей бересиңер деген деп атса. Жаман көрө турган болсо, жаман көргөнүн сыртында билгизет, анан ичинде дагы жаман көрөт. Сыртында субханалла ачыктан ачык сенден качат, безет, акарат келтирет. Пайгамбарыбыз аты жазыла турган болсо, ушуну жаман көрөт, тытат, өрттөшү мүмкүн. Ошондой эле субханалла. Ичинде эмнекен душманчылык кылып турат. Мисалы менден сурасаңар, 27 жыл имам болдум мен. 94-96 имам болгом. 96 жылы мен билгенден субханалла. Ошол жылы мен ошол жыл чагында баарына билесиңер. Ошол мезгилде мындай айтканда 3-лик, 7-ликтен жок болчу. 7-лик эле берип койчу. 7 күнөн бир эме алып койчу. Же болсо бир күн жана калган баштарды союп туруп, жазылап туруп, анан элдерге тамак берип койчу. Болду. Андан 40 жыл болуп, аны ашты болсо качан 20 жылдан кийин аш берип атканын көрчүбүз. Азыр болсо эмнекен? Карап турган, дасторкондо. Мен сүннөткө байланыштырып, сүннөттө бул нерсе жок деп айтып көрөт. Кээ бир адамдар ушул нерсе катуу бир эме кылып алышкан да. Кара. Дасторкондо бир кичинекей май турчу, кант турчу, анан борсок болчу, болду. Бирок 5 түрлүү салат жок болчу, банан жок болчу, ананас жок болчу. Лимондун 4 түрү жок, лайм менен лимон бол өзүнчө бөлүнчү эмес. Субханалла. Мындай айтканда кызыл сыр, жашыл сыр, ак сыр жок болчу. Ошондой болчу. Эч ким антип койчу эмес. Биздин өлгөндөр азыр той сыяктуу. Ошону ажобуз азыр кылышат. Мындай кылбай эле койбойсуңар, ысырап кылбай койбойсуңар десе, жок. Дел кылабыз деп атабыз, кылабыз. Анан жакырбыз деп коёр, жакырбыз деп коёр. Ушунчалык эме берип атса, айылыңда, жашап аткан жериңде, мисалы, өмүр бою иштеп 400 000 сом таппай турган адамдар бар. Азыр молдалардан буйрук келди да, ушуну айткыла. Азырет муфтиз айтып атат. Кой элди кыйнабай сактайлы биз. Десе жок, молдалар как будто кыргыздын душманындай көрүнүп калдык азырчы. Мындай бир тамак жылкы сойбой койсо, уй сойбой койсо эле баягы өлгөн адам арам өлүп калгандай да, субханалла. Чын айтам. Андан молдо эмнекен 4 такбир жаназаны туура окуш керек. Мына жаназаңарды, жаназаны алымдар окусун. Жаназаны алымдар, молдоңор окусун ошо. Ар ким эмес, тилап-тилап. Окуткула ошолор анда. Канча эмелерди кылгыла, сый урматыңар кылгыла. Жаназасын окуткула машал. Жерге өткөндө каарылар Куран окусун. Ошонун үстүнө мүлк сүрөсүн окуп турсун мүрзөнүн үстүндө. Анткени мүрзөнүн үстүндө мүлк сүрө окуп турган болсо, көр азабы жеңилдейт. Мүлк сүрөсүн. Башка нерсе жок. Ладно. Кийин кара кийинеттен турганда биз ушундай нерсеге аябай көп асылып туруп алабыз да. Кетип барат, жакпайт. Эми чачты айтайын деген нерсем, чачты жайып жүргөн мен апам айта берет. Мен апам илгери кишилер да. Дайым айтат да. Илгери мындай бир эмелерге барганыбызда чачын жайып койчу дейт, эр өлгөн аялдар. Аны мен кызыгышат. Чачыңды кат, эр өлгөн катынга окшобой өлгөрөйүн дерди. Мында карасаң, мына кыргыздын нукурак нерсеси ушундай. Бизде өзү тескери го. Стереотиптер өзгөрдү, бирок эмнекен каада салтты кармаганда жок калып атат, динди да кармаган жок калып калат. Эми бир көчөдө бирөө кааласа кара көйнөк кийсин, эмне ишиң бар анда? Кааласа көк көйнөк кийсин, кааласа сары кийсин, шариатта кызга улуксат, аял кишиге кийсе улуксат бере берет. Андан башка нерсе жок. Кыргыздын национальный кийимин кийишпейби деп коет. Мен ушу национальный кийимин кийишке, улуттук кийимин кийиш керек деген адамдарга кайрылат элем да.
Мисалы алсам, мен азыр бул жерден кирдим, мына жерде 1000 адам отурасыңар, 1000 адамга бирөөңөр да национальный кийим көргөн жокмун. Могу таксырдан көрдүм, национальный кийип турду. Сакалды да ошо шандарадан кылып. Көз тип албасын, карап ал. Националдын соңуна мемлекет улуттук кийим деген нерсе бул бөлөк. Динди мында улутту динден анда алмаштырганда эме кылбагыла. Экөө бир эле нерсе. Экөө бир. Ушундай нерсе. Кийинки эле ушуну жаман көрөт. Аябай жаман көрөт, субханалла. Эмнеге экенин түшүнбөйм да. Эмне себептен экен? Демек мынакей сүннөттөн качат дегени, сүннөткө баш ийбейт деген нерсе мына ушу менен келип атат. Фалайса минни деген сөз жаман сөз болот. Менден эмес деп атат пайгамбар. Менден эмес деген сөзчү, ал мусулман эмес деген сөз коркунучтуу. Такыр түшүндүрө албай атам ошо кээ бир убактарда коркунучтуу. Мына мен жана башында 21-кылым жөнүндө айттым турабы. Адамдардын сознаниясы өсүп аткан мезгил, адамдардын жашоосу, адамдардын башка мындай дүйнө таанымы өсүп аткан мезгилдечи, мындай кылса кандай болот? Мындай кылса. Сен динге келе элексиңби? Диндеги адамды жаман көрбө. Мейли ушу намазын окуй берсин, ал. Кийимин кийип жүрө берсин. Эч кимге тийишпе. Баянчылык мисалы Европадан келген бир бай айтат да, устаз дейт, мага Европа жагат дейт. Аны эмнеге жагат десем аят, биринчиси дейт, мен намаз окуймбу, кандай кийинип жүрөм, керек болсо кээ бирде узун кийип алам, кээ бирде кыргыздын кийимин кийип алам, калпак тебете кийип алам дейт. Эч ким эчтеке дебейт дейт. Барды монда гуд деп коет дейт. Өзүнүн мондай дейт. Сонун аябай мындай оготер улуттук кийимин кийгин келет дейт. Бизде болсо субхан мусулмандар жашайт жала. Ана мусулмандарды жек көрөт да, түшүнбөйсүң. Ушул өзү мындай жүрөк мындай зада болуп болду, кайгы болуп барат акырындырчы. Мектептерде субханалла, эмне кыласың, наобороттан кийип келе берсин. Эмне кыласың ал кийбе деп жолук салынбай калса эле акыл болуп кетмек беле. Же жолук салынып калса акмак болуп калмак беле, же мээси айнып кетмек беле. Андай болбойт субханалла. Ар бир адамдын өз укугу бар заманда, ошол укуктуу мезгилде 21-кылымда субханалла мынекей адамдар ушундай бир дөңгө ылдый жакка чыгат. Ошонун себебинен пайгамбар раиба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөн качкан сайын жашообузда проблемалар көбөйүп барат. Азыр бир эле молдонун алдында менин алдымда ушунча адам отураса, Кыргызстанда жүздөгөн рукуячылар бар. Ошонун алдында да ушинтип отурат адамдар азыр. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени жашоодо сүннөт, пайгамбардын дини үйрөтүп кеткен нерсеси, ата бабабыздын каан салтын кармабаган себептен ушундай оорлар, белгисиз оорлар көбөйдү. Бул ушундай нерсе, качан динден алыстаган сайын адамдардын ооздорунданчы оозуна алы келбей калды. Эркектер талак сөзүн айтканда уялбай калды, коркпой да калды. Талак деп айтып коюп жашап аткан момунча. Күйөөсүнөн талак сураган аял момунча. Жетим калган бала момунча. Субханалла, коркпой калды. Анткени уят, намыс деген нерсе калба. Дини жок адамда кантип уят жана намыс болсун? Пайгамбар айткандай, уят жок адамдын да иманы жок дейт. Иманы жок адамдын уяты жок дейт. Бул экөө эгиз колуздай деп айткан. Экөө бири-бирине аралашымда айткан, бирөө жок болсо бирөө жок болот. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолуна. Кыргызча сонун сөз бар. Кудайдын кулумун, Мухаммеддин үммөтүмүн деп жашаган ата бабабыз. Мен ушул сөздү уккам. Анткени мен карган аксакалдардын мурунку замандын аксакалдарын көргөм. Санжыра сүйлөп отургандарын уккам мен. Ошолордун жанында отуруп чоңойгом. Мени ошолор жетектеп жүрүп чоңойтушкан. Ар бир сөзгө маани бергенге, баа берген күрөчкөн ошолорчу. Молда бала деп ушул мезгилге чейин аксакалдар мен молда бала деп айтат. Эмне үчүн бала кезинен молда болгон себеби. Ошолор түйүндө туруп сүйлөгөндө, алар сүйлөгөндөчү укмуш эле. Адамдар ошолор кетип баратканда, жол толуп кетип баратканда, жаш балдар бияка чыгып берчи, аялдар биягына чыгып берип, мынтип четти карап туруп калчы. Ошол апалар өтүп кетти уже. Ошолорду караган жеңелер өтүп кетти. Ошонун сөйнөсү буну айткандан уялбайм да. Бизде эски адамдарыбызчы, эски мурунку адамдар башкача жашаган. Биз ошолордун кылган жакшылыгынын себебинен эле жакшылык көрүп жүрөбүз азыр. Ошолордун туткан дининин жакшылыгы менен биз жакшылык көрүп атабыз азыр. Эгер ошолордунчу мына, ошолорду көргөн балдар турган үчүн турабыз. Эгер ошол өлгөндөн кийин эгерде биз азыр, силер менен биз азырчы мына ошолорду көргөндө айтпасакчы, айтып кетпесек,
кылып керек, момундай туура эмес деп айтпасаң, андачы, анда эртеңки күндөчү субханалла салып аткан үйүң бекер. Анткени жана алар жана парковкачы эмени илип алып, мына жерге сыртта палатка турбайбы? Оңой жашоо байкадарбы? Палатканы таккан тактик түк жатып алат. Эч ким эч нерсе независимый да. Парковка жанагында бир домна колесо илет дагы тентиген боюнча кетет. Сен азык экениңди, сен солто экениңди, сен сарбагыш экениңди, сен буг экениңди эч ким карабай да калат бир мезгилде. Мына ошол мезгилден айтасыңар субханалла, кайра кайтышыбыз керек. Ушу мурункудай болсо, жок, анда болбой калат уже. Арыктычы суу жеп баштаганда башынан эле жаап иштебасаңчы, анан келип жабам дей турган болсоңчу, суу жырып кетип, ауратың баарын каптап кетет. Ошондой эле азыр биздин жана кыргыз элге кады салтыбызга, динибизге кол салган жанагындай дин душмандары, динден кеткен адамдар, жанагындай динден безген адамдар биздин арыктарыбыздын баардыгын жырып, жашообузду бузганга аракет кылып атышат. Ошонун себебинен субханалла бизде зомбиленд болуп баратат да. Зомбилендти билесиңерби? Акылы жок, эчтекеси жок балдар чоңоюп баратат. Мен муну айткым келип кетти азыр. Эмне үчүн фалайса мин пайгамбарыбыз менден эмес деген сөзгө келип баратабыз. Ал мындай билбей эле кирип баратабыз. Жөн эле кетип баратасың, мындай карасаң, дава чыгып кетти, ушуна тажатты. Болду, сен чыгып калдың уже. Мындай айтып азан айтып, эмне эле ушу айтып бердим ушуну. Эчтеке кылган жок. Сен жүрөгүң чыкты. Сен жаның денеңен бөлүнүп чыкты. Иман деген жан дүйнө менен болот, ички дүйнө менен иман болот. Сырткы менен эмес. Азыр мондай сакалды момдой коюп туруп дыңкылдап жанагындай дискотекада бийлеп аткандар көрүп атам. Мен шаарда тиги атамдын үйүнүн жанында бир паб бар. Жанагындай таң каласың субханалла. Эмнеге момдай сакал момдой болуп туруп ошол жерде мас болуп чыгып атканын көргөндө чалкаган чөсүң. Ондай субханалла жанагындай бир кийимди кийип алып туруп, кечинде субханалла эмне кылып атканын көрүп атсаң таң каласың. Баягы айттым, кой болбойт мындай. Астагфирулла дедим. Кой бул. Кыяматта жооп берип калбайын дедим. Кирип келип токтоп туруп айттым, боголарга туура эмес дедим. Айла жок, хозяйны кореец экен. Ичинде жүргөн кыргыздар бар экен. Бүт мусулмандар. Эртең менен таң атпай багымдап туруп Аллаху акбар азан айтып атса, карасаң 5 кыргыз мушташып атат. Жап-жаш балдар. Балдарыңардын баардыгын айылдан окууга жиберип койгонсуңар, окуп атат деп ойлоп атасыңар. Субханалла, балам иштеп атат деп атасыңар, кызым иштеп атат. Алар башкача иштеп атат азыр. Бирөө уруштум, сен субханалла атаң эмнеге жибердиң айылдан бияка? Каякта окуйсуң десем, мындай темелетта КНУда дейт го. Айтым сен КНУда окубай эле кой, бар кайры бар дедим. Ошондой, ошон үчүн кечирип койгула мен. Иманга келбесек болбойт. Ошол жерде отурган мынакей мен угуп атканыга, ушул жерде отургандар эле угуп койгулачы. Өзүңөрдүн балдарыңарды, кыздарыңарды ойлонгулачы. Колдоруна мисалы алсам мен мына эжекелерди айтып атам, колуңарда лакты алып салгылачы десемчи, кээ бирлер мени аябай жаман көрүп атат. Кадимкидей жаман көрүп атат да. Мен туура мен деле ишим жок аны менен. Ишим деле жок аны менен. Ишим жок, тактыр ишим жок. Ал өз иши кааласа субхана башын эле лактап алсын, проблемам жок. Бирок качан ушул жерге келип атканыңарда, ушул жерде туруп атканыңарда эмне болдуңар? Ашыралы абайлап коңуздар. Эчтеке болбойт. Алла каалаган үчүн башыңа коюлду да, каалабаса жүгүлбөйт болчу. Негизи ушундай да, болгон нерсеге өкүнүнө керек. Мен дайым ушундай. Бир жолу айттым эле, кетип бартам, суунда кетип бартам кийин. Мындай айтып бир машина алдыма чыгып, данк деп сүздүм баягы машина. Былчы эле болду. Машина ар биринен кирип кетти, Chevrolet экен, ар биринен кетти ашам менен. Аны ызы мында жүрөп атам, мында карап турам. Данк деп жаман катылып кеткен көрсөтчү. Бояктан 50 метр учуп кеткен деле эчтеке болгон эмес негизичи. Алты ала салып барып 50 метр үрүп кеткен. Алла да түрү алып калган да. Көнүп калат экенсиң, данк турмачы. Эми тагдырында ажал жок болсо 12-чи кылса ырыт ийсе деле өлбөйт экенсиң. Туурабы? Ошондой. Өмүр бою кыйналасың болгон нерсечи. Анан мындай нерселерден кийин ойлонуп отурам, жаш келген. Тиги бала чыкты айтты, сразу айтты, таксыр деди, короче, мен сага төлөп бербейм эле деди да. Мен эчтеке дейелек деле баягы агрессивный бала экен да. Мен төлөп бербейм эле. Анан айтты, кандай аласың муну? Сен билбейм деди, короче. Улам эле айтат, мен төлөп бербейм. Ой, макул эми кое турсаң. Ойлонуп атам, гай келди, эмне кыласың? Мен алып устаз эмне кыласың? Билбейм, азыр тияка айдап коюп тургуздан кетип калды, чечип аласың депчи.
Эми гаилерге рахмат, машалла, ушундай сыйлап эметкендерчи. Анан кийин ар жака чыгып ойлонуп атам. Аны айтып, мейлим, сен өзүңдү өзүң кыла, мен өзүмдү кыласам. Баягы мында карап туруп да шок болмоду. Таксыр, Алла менден да разы болсун, сенден да разы болсун. Айттым, о сенден да разы болду Аллах дедим, машалла. Бир молданы дарыяладык. Ошондон алып эле субханалла, бир нерсе болсо сабыр кылгыла. Кудай Тааланын жазып ушул нерсе боло турган нерсеси болот, болбой турган нерсе болбойт, болуп калган нерседен кача албайсың, болбой турган нерсе эч качан жетпей каласың деп айткам да. Анан ойлонуп атам да, точно ушундай болду окшойт деп атам. Ошондой экен. Башыңа куйулмак, сабыр, машалла. Бул болмок точно. Рызкы кошот экен. Бирок мен тип турган, десе чымынып кетти да. Баягы да, мону чапса баягы чымынып кетти, мону тепкилеп да чымдычы. Эмне болду десем, баягы кирип кетти, шумчук болуп чымын деп. Субханалла, рызкы эмеске ошентип чыгып кайрадан. Ол рызкы болсо курсак кирип кетти, туурабы? Чапкы кирип кетти. Ошондой эмес. Орда рызкы, машалла, мейли, ладно. Ошону сыйлап тургандар, машалла, иманга келели. Кудайдын кулу Мухаммадтын үммөтү. Кандай экен? Кудайдын кулу Мухаммадтын үммөтү. Анан жана эжекелер урушуп баштаганда токтоп калбадым атаңыр. Сонун көрдүм. Мен эжекелердин ырсында жок экен урушучу. Бирок дейин дегенимчи ушу мындай. Мен өтө бир динге өтө бир таймай кылбайын деп айтам дайымачы, мындай үстүртөн айтам да дайымачы. Ошо келгендерде байкасаңар керек. Кыйнагым келбейт. Жош жумшакыраак түшүндүрүп коеюн дейм дайымачы. Анткени динибиз жумшактар, туурабы? Алла өзү латиф. Алла өзү ушунча латиф, Алла ушунча жумшак, субханалла. Ош бизге канча нерседе биз жумшактык менен, болбосо асмандан жаган делечи, мөндүр кылып сала турган болсочу, быркап кетмек бар нерсе, туурабы? Алла латиф, жумшак кылып акырын жаан түшүрүп берет бай, туурабы? Ушундай да. Динибиз да ошондой экен, ошону себептен. Анан көп убакыттарда мен мындай айтам да, бир нерсе көчөдө айттым силергечи, биз каяка баратканыбыздычы, А точкасынан Б точкасына ортобуз да. Эркек деле, аял деле, баарыбыз деле, баардыгыбыз бара турган жерибиз бар. Ошону ахирет дейт. Ошо ахиретке бара тургандан кийин мындай акыл жүгүртүп койсо деп ойлойм да эмачы. Акыл жүгүртүп көрсөң, мисалы алсам, мына гусул дараты жок жүрөсүң. Мына лак коюп койду, гусул дараты жок. Мына канча кишине молдоке иш болбой атат, молдоке иш жүрүшпөй атат. Ошондой аял менен эркек бул эри шартык болот. Адам деген сөз өзү родун деген сөздүн алат. Бул буудай. Буудай өңдүүбүз да. Ошон үчүн адам деп айтабыз. Кара. Дейин дегеним, кара. Эртең Алланын барсак. Болбой койбойт. Сөзсүз сурак болот. Бул биздин ишеним. Миллион жол ишенбейм десең деле ишендирет аяктанчы. Чын айтам, азырына мен тияк барган кээбилер бар да, барганда көрөм деп жүргөндөр бар да. Жок, туура точно айтып атасың, ушу сен чындыкты айттың, барганда көрөсүң да. Же жакшылыкты көрөсүң, жамандыкты көрөсүң да. Карасаң, ошонун себебинен буунун үстүндө, мына бул жердин үстүндө тирүү жүргөндө жакшы эле жашаш керек да. Иман менен жашаш керек. Туура жашаш керек. Биз коомдук жандыкпыз да, бири-бирибизге жакшылык менен. Ошонун ичиндечи мына эркектин иши оңолушуна аял кишичи 99% себеп болот. Суу саганда, суу ичкенде денең жыргап калып атат да, туурабы? Ошондон аялдагы эркектин керелден кечке эшекче иштегенин печатын коёт. Добро дейт. Кантип айтайынбы? О Алла, күйөөмө береке бер деп койсо, Алла береке берет. Даратты жасап берип койсо, тамам. Эркектин даражасы эки сөзөт. Келме менен жасап бере турган болсо, эркектин Алла Таала кадыр баркын бүткүл баардык периштелердин арасында көтөрүп салат керек болсо. Даратты жасаган аял кишини келме айтып жасаган тамагынын даражасы шунчалык болот. Мына кээбилериңер ушуну испытание кылып көргүлө. Үйгө барасыңар дагы, аялыңар экөө отурасыңар көчөдө, мына аялдар ук алсын, үйгө барасың, лакты кырасың, кырып туруп, анан кийин субханалла, мына лак жок дейсиз. Таксыр мынакей лак жок. Мына эч бир нерсе жок. Шариатка ылайыктуумун?
деп туруп кадимкидей мындай тырсый болуп пресстерди көрсөтүп кийинип албай. Субханалла. Мынеке мындай келеңирээк кийинип, машалла. Мындан кийин аялдардын мынеке аялдай чыгып койсуң, жол салып койсуң, мындай болсо мындай. Машалла. Анан бисмилла. Ошол эле продуктту машалла. Күйөөң адал менен, бул бетон куюп тап келди, содада жүрүп алып келди, мал сатып жүрүп алып келди, мал багып жүрүп алып келди, дагы бир нерсе алып жүрүп алып келди, жер иштетип алып келди. Эми ошол продукту аласың да, машалла. Бисмиллах деп туруп тамак жасап баштайсың. Эми өкөң бири-бирине карап туруп, машалла, ассаламу алейкум, о машалла, тамагыңыз жакшылана баштаптыр. Рахмат деп мындай бири-бирине жакшы мамиле кылма. Жасалма эмес. От души эле кылгыла. Жасалмаса не пайда өтпөй калат. Мындай жакшынакай бир эме менен, мамиле менен, анан бир карап көрсөң, бир нече убакыттын ичинде кадимкидей субханалла ишиңиз оңолот. Кадимкидей ишиңиз оңолот. Мына эркектин золобосу көтөрүлүп баштайт. Анан кичине күйөөң чаңгыраңды чап үмөт баштайт го, көп баштаганда акырын айтып кой, лак кое берейин деп кой. Кадимгидей эркектер сиз субханалла жашоодо береке болуп калган. Ынтымак жок үйдө, усул даарат, намаз жок үйдө шайтан менен дос болуп калабыз. Үйдүн ичинде толла шакелер болуп субханалла, башка эчтеке жок болуп калат. Кырыш, талаш, караңдар. Оңой эле экен. Пайгамбар сүннөтүнө кайтканда мындай ошо жашоодо береке болот. Анан өзүнөн өзү белгисиз оорулар жок болуп баштайт. Балдарың тарбиялуу чыгып баштайт. Жашооңо береке келип баштайт. Сен эркек болуп каласың. Аял сен чынык аял болуп, ханша болуп каласың үйдүн ичинде. Ушундай бол. Пайгамбар сүннөтүнө кайттың, бол мынакей. Ушундай жашашкан. Ушундай жашаган адамдар. Чын айтам. Ушундай үйлөрдө мына биз чоңойгонбуз. Урушуп кетсе да бири-бирин кечирген үйдө чоңойгонбуз. Талашып келе турган болсо субханалла акылдуусу жеңген үйдө чоңойгонбуз. Ошонун себебинен субханалла биздикилер бактылуу ушул мезгилге чейин ошону кармаганга аракет кылабыз. Анткени көргөнбүз да жакшы нерсени. Эми кийинкилерге да ушуну чыдап кетели келе. Биздин жаманчылык бизден кетпесин, биздин жаманчылык балдарыбыз көрбөсүн деген сөз ушул да туурабы? Кээ бирөө айтат эми өлүмдөн башкасына эрте болуш керек. Мына эрте, башка келди, эрте кылалы. Эрте кылалы башка. Аллах разы болсун. Бизден кетсе кечирип койсо, көбүрөөк сүйлөп койсок да кечирип коюңуздар. Кудайдын жазып жүргөн айта турган нерсе айттым.